Сооротуучу Кудай. 30 декабрь. Көпчүлүк учурда адамдар сезимдер менен чечимдин айырмасын биле алышпайт. Мисалы, кечирим бул чечим. Кечирем деген чечимди мен чыгарам. Сезимдер болсо, алар жараланып калган, жабыркап калган. Ошондуктан сезимдерге таянсак, дароо кечире албайсың. Чечим болсо, бул эрктин иши. Мен ойлонуп, мындай дейм. Кечирем, анткени мен да кечирилдим. Кечирем, анткени мен деле кээде башкаларды капа кылып алам. Мага башкалар кандай мамиле кылуусун кааласам, мен да башкаларга ошондой мамиле кылуум керек. Ошентип, мен кечирем деген чечим чыгаргандан кийин, кечирдим деген сезим анын артынан келет. Кечирбестик адамды ичинен талкалайт, ден соолукка да таасирин тийгизет. Дени сак болуубуз үчүн, рухубуз да жабыркап калбаш үчүн кечиргенди үйрөнөлү.